35-бөлүм. Теңир Мусага Жерихонун каршысындагы Иордандын боюнда Маап түздүгүндө мындай деди: Исраил уулдарына буйрук бер. Алар өздөрүнүн үлүштөрүнөн лебилерге жашай турган шаарларды беришсин. Шаарлардын тегерегиндеги жерлерди да лебилерге бергиле. Шаарлар алар үчүн жашай турган жай болот. Талаалар болсо алардын мал үчүн жайыт, мал мүлк үчүн короо жай, күндөлүк керектөөлөр үчүн жер болот. Лебилерге бере турган шаарлардын тегерегиндеги талаалар шаардын дубалдарынан 2000 чыканак ары болушу керек. Шаардын сыртынан чыгышты карай 2000 чыканак, түштүккө карай 2000 чыканак, батышка карай 2000 чыканак, түндүккө карай 2000 чыканак ченегиле. Ортосунда шаар турат. Алардын шаардын сыртындагы талаалары ушундай болот. Лебилерге бере турган шаарларыңардын ичинен 6 шаарды баш калкалоо үчүн бергиле. Ал шаарларга киши өлтүргөн адам качып барат. Мындан тышкары 42 шаар бергиле. Лебилерге талаалар менен 48 шаар бергиле. Исраил уулдарынын үлүштөрүнөн шаарларды бере баштаганыңарда саны көп уруудан көбүрөөк үлүш, саны аз уруудан азыраак үлүш бергиле. Ар бир уруу алган үлүшүнө жараша өз шаарларынан лебилерге берүүгө тийиш. Теңир Мусага дагы мындай деди: Исраил уулдарына мындай деп айт: силер Иордан аркылуу Канаан жерине өткөнүңөрдө өзүңөргө баш калкалай турган шаарларды тандап алгыла. Ал шаарга кокусунан киши өлтүрүп алган адам качып кете алгыдай болсун. Силердин ушул шаарларыңар киши өлтүргөн адам жамааттын алдына сотко келгенге чейин өч алуучунун колунан өлүп калбаш үчүн баш калкалай турган шаарлар болот. Баш калкалоо үчүн 6 шаар бергиле. 3 шаарды Иордан суусунун берки өйүсүнөн, 3 шаарды Канаан жеринен бергиле. Ал шаарлар баш калкалай турган шаарлар болсун. Исраил уулдары үчүн да, келгиндер үчүн да, силердин араңарга жер которуп келгендер үчүн да ушул 6 шаар баш калкалай турган шаар болот. Кокусунан киши өлтүрүп алган адам ошол шаарларга качып кетсин. Кимдир бирөөнү темир курал менен уруп өлтүрсө, анда ал киши өлтүргөн адам болуп эсептелет. Киши өлтүргөн адам өлүм жазасына тартылсын. Кимдир бирөөнү таш менен уруп өлтүрсө, анда ал да киши өлтүргөн адам болуп эсептелет. Киши өлтүргөн адам өлүм жазасына тартылсын. Же жыгач курал менен уруп өлтүрсө, ал да киши өлтүргөн адам болуп эсептелет. Киши өлтүргөн адам өлүм жазасына тартылсын. Кан кууган адам киши өлтүргөн адамды өлтүрүп салса болот. Аны жолуктурары менен эле өлтүрүп салса болот. Кимдир бирөөнү жек көрүп түртүп жиберип, же ага атай эле бирдеме ыргытып өлтүрсө, же болбосо кастык кылып кол менен уруп өлтүрсө, анда урган адам өлүм жазасына тартылсын. Анткени ал киши өлтүргөн адам. Кан кууган адам киши өлтүргөн адамды жолуктурары менен эле өлтүрүп салса болот. Эгерде ал аны кастыгы жок эле түртүп алып, же ага эч бир арам ою жок эле бирдеме ыргытып жиберип, же ага тийсе өлтүрө турган ташты көрбөй ыргытып жиберип, кокусунан өлтүрүп алса, бирок ал анын душманы болбосо, ага жамандык каалабаган болсо, анда жамаат киши өлтүргөн адам менен кан кууган адамдын ортосундагы ишти бул мыйзам боюнча карап чыксын. Жамаат кокустан киши өлтүрүп алган адамды кан кууган адамдан куткарып алып, аны баш калкалай турган шаарга кайра жөнөтүшү керек. Ал адам майлоочу май менен майланган башкы ыйык кызмат кылуучу өлгөнгө чейин ошол жерде жашап турсун. Эгерде киши өлтүргөн адам качып барып баш калкалап турган шаардын сыртына чыкса, кан кууган адам аны баш калкалай турган шаардын сыртынан кармап алып, кан үчүн өлтүрүп салса, анда ал кан төккөндүгү үчүн күнөөлүү болбойт. Анткени ал башкы ыйык кызмат кылуучу өлгөнгө чейин баш калкалай турган шаарда жашап турушу керек эле. Киши өлтүргөн адам өзүнүн жерине башкы ыйык кызмат кылуучу өлгөндөн кийин кайтышы керек болчу. Бул силерге, силердин укум тукумуңарга, силер жашаган баардык жерлерде түбөлүккө калган көрсөтмө болсун. Ким киши өлтүрсө, анда киши өлтүргөн адамды күбөлөрдүн сөздөрү боюнча өлтүрүш керек. Бирок өлүмгө өкүм кылыш үчүн бир күбө жетишсиз. Киши өлтүрүп өлүм жазасына өкүм кылынган киши үчүн кун албагыла. Ал өлүм жазасына тартылсын. Баш калкалай турган шаарга качып кеткен кишиден өз жерине кайра кетиш үчүн кун төлөтүп албагыла. Башкы ыйык кызмат кылуучу өлгөнгө чейин ал ошол жерде жашап турсун. Өзүңөр жашаган жерди булгабагыла. Анткени жерди кан булгайт. Кан төккөн кишинин каны төгүлмөйүнчө жер төгүлгөн кандан тазаланбайт. Өзүңөр жашап жаткан жерди булгабашыңар керек. Анткени мен силердин араңарда жашап жатам. Исраил уулдарынын арасында жашап жаткан теңир менмин. 78 забур. Кудай, бутпарастар сенин мурасыңа келишти. Сенин ыйык ибадатканаңды булгашты. Иерусалимди урандык айландырышты. Сенин кулдарыңдын өлүктөрүн асмандагы куштарга жем кылышты. Сенин ыйыктарыңдын денелерин жырткычтарга жем кылышты. Алардын кандарын Иерусалимдин тегерегинде суудай агызышты. Аларды көмөр киши болгон жок. Биз өз коңшуларыбызга күлкү болдук. Тегерегибиздегилерге маскара жана кор болдук. Теңир канчага чейин ачуулана бересиң? Ачууң канчага чейин от болуп күйө берет?
өз каарыңды сени билбеген элдерге, сенин ысымыңды чакырбаган падышачылыктарга төк. Анткени алар Жакыпты жутушту, анын үйүн кыйратышты. Ата-бабаларыбыздын күнөөлөрү үчүн бизди жазалаба, бизге кечиктирбей ырайым кыл, анткени биз аябай алсырап калдык. Кудай, биздин куткаруучубуз, өз ысымыңдын даңкы үчүн бизге жардам бер, бизди куткар, өз ысымың үчүн биздин күнөөлөрүбүздү кечир. Бутпарастар булардын Кудайы кайда деп айтышпасын. Өзүңдүн кулдарыңдын каны үчүн биздин көзүбүзчө өч алганың бутпарастар арасында белгилүү болсун. Сага туткундун онтогону жетсин, өлүмгө кыйылгандарды өзүңдүн кудуретиң менен куткар. Теңирим, биздин коңшуларыбызды сага акарат келтирген үчүн 7 эсе жазала. Ал эми биз болсо сенин элиң, сенин үйүрүңдөгү койлоруң, сени түбөлүккө даңктайбыз. Сени укумдан тукумга жар салабыз. 27 бөлүм. Ошол күнү Теңир өзүнүн оор, чоң, бекем кылычы менен түз чуркаган жылаан Левиатанды, сойлогон жылаан Левиатанды жазалайт. Деңизде жашаган коркунучтуу жаныбарды өлтүрөт. Ошол күнү ал тууралуу, сүйүктүү жүзүмзар тууралуу ырдагыла. Мен Теңир анын сактоочусумун, аны көз ирмем сайын сугарып турам, бирөө кирип кетпесин деп аны күндүр түндүр кайтарам. Мен каарданган жокмун, бирок кимдир бирөө анын ичине мага каршы отоо чөп жана тикенек кое турган болсо, мен ага каршы согуш ачып, аны өрттөп жок кылам. Эгерде ал менден жардам сурап кайрылса, мени менен тынчтык келишимин түзгүсү келсе, анда мени менен тынчтык келишимин түзсүн. Келечекте Жакып тамыр жаят, Исраил бутак чыгарып гүлдөйт, ошондо бүт жер жүзү жемишке толот. Теңир аны ургандарды кандай урса, аны да ошондой урду беле. Аны өлтүргөндөр кандай өлтүрүлсө, аны да ошондой өлтүрдү беле. Сен аны четке кагып, күнөөсүнө жараша жазаладың. Чыгыштын шамалы соккон күндөгүдөй, сен аны өзүңдүн күчтүү демиң менен ыргыттың. Ошондуктан ушул аркылуу Жакыптын мыйзамсыздыгы кечирилет. Анын күнөөдөн тазалангандыгынын жемиши болуп, курмандык чалынуучу жайдын бүт таштарын майдаланган акиташтай кылгандыгы эсептелет. Ошондон кийин Ашейра жана күндүн буркандары турбайт. Анткени бекемделген шаар ээн калат, турак жайларды таштап кетишет, кароосуз калтырышат, алар чөлгө окшоп ээн калат. Ал жерге музоо жайылат, ал ошол жерге жатып алып, анын бутактарын кемирет. Анын бутактары куурап калганда аларды сындырып салышат. Аялдар келип аларды өрттөп жиберишет. Бул эл акылсыз болгондуктан жаратканы аны аябайт, жасаганы ага ырайым кылбайт. Бирок ошол күнү Теңир улуу дарыядан Мисир сууларына чейин бардыгын титиретет. Ошондо силер, Исраил уулдары, баарыңар чогултуласыңар. Ошол күнү мындай болот: улуу сурнай тартылат. Ошондо Ашур жеринде адашып жүргөндөр жана Мисир жерине куугунтукталып кеткендер келип, Иерусалимдеги ыйык тоодо Теңирге таазим кылышат. 5 бөлүм. Исанын Машаяк экендигине ишенген адам Кудайдан туулган. Ким Кудайды сүйсө, ал Кудайдан туулгандарды да сүйөт. Эгерде Кудайды сүйүп, анын осуяттарын аткарып жатсак, анда Кудайдын балдарын сүйүп жатканыбызды билебиз. Кудайды сүйүү деген анын осуяттарын аткаруу кыйын эмес. Анткени Кудайдан туулган адам дүйнөнү жеңет. Дүйнөнүн үстүнөн жеңишке жеткирген нерсе бул биздин ишенимибиз. Дүйнөнү Исанын Кудай уулу экендигине ишенген адамдан башка ким жеңе алат? Ал суу жана кан менен келген Иса Машаяк. Ал суу менен гана эмес, суу жана кан менен келди. Ал жөнүндө рух күбөлөндүрөт, анткени рух чындык. Ошентип асманда үчөө күбөлөндүрөт: Ата, сөз жана ыйык рух. Бул үчөө бир. Жерде үчөө күбөлөндүрөт: рух, суу жана кан. Бул үчөөнүн күбөлөндүрүүсү бир. Адамдардын күбөлөндүрүүсүн деле кабыл алып жатпайбызбы? Адамдардын күбөлөндүрүүсүнөн Кудайдын күбөлөндүрүүсү жогору эмеспи? Анткени бул өз уулу жөнүндө күбөлөндүргөн Кудайдын күбөлөндүрүүсү. Кудай уулуна ишенген адамдын күбөлөндүрүүсү өз ичинде. Ал эми Кудайга ишенбеген адам Кудайды жалганчы кылган болот. Анткени ал өз уулу жөнүндө күбөлөндүргөн Кудайдын күбөлөндүрүүсүнө ишенген жок. Кудайдын күбөлөндүрүүсү болсо бул: Кудай бизге түбөлүк өмүр берди. Ал өмүр анын уулунда. Ким Кудайдын уулуна ээ болсо, ал өмүргө ээ. Ким Кудайдын уулуна ээ эмес болсо, ал өмүргө ээ эмес. Кудайдын уулуна ишенүү аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болгонуңарды билишиңер үчүн мен муну силерге Кудайдын уулуна ишенгендерге жаздым. Анын алдында кандай кайраттуулукка эебиз? Анын эрки боюнча эмнени сурасак да ал бизди угат. Эмнени сурасак да ал бизди угаарын билсек, андан сураганыбызды аларыбызды да билебиз. Ким бир тууганын өлүмгө дуушар кылбай турган күнөө жасап жатканын көрсө, ал үчүн сыйынсын, Кудай ага өмүр берет.
өлүмгө дуушар кылбай турган күнөө кетиргендер жөнүндө айтып жатам. Өлүмгө дуушар кыла турган күнөө бар, ал жөнүндө сыйын кыла дебейм. Жалгандыктын баары күнөө, бирок өлүмгө дуушар кылбай турган күнөө бар. Кудайдан туулган адамдын күнөө кылбастыгын билебиз. Кудайдан туулган адам өзүн сактайт, ошондуктан ага амал-көй жолобойт. Биз Кудайдан экенибизди, ал эми бүт дүйнө амал-көйдүн бийлиги астында экенин билебиз. Кудайдын уулу келип бизге чыныгы Кудайды таанып билүүгө акыл бергенин да билебиз. Биз анын чыныгы уулу Иса Машаяктын ичиндебиз. Ал чыныгы Кудай жана түбөлүк өмүр. Балдарым, өзүңөрдү буркандардан сактагыла. Амин.